Кагаз буюмдардан жасалган бул ар түрдүү сувенирлер сырттан караган кишиге оңой көрүнгөнү менен калың болбосо, ар бир буюмдун көркүнө чыгаруу оңойго турбайт. Бул кол өнөрчүлүктү азыр интернет деген бар, интернеттен көрүп анан кийин баштаганбыз. Магазин бар, магазинде отуруп алып эрмектеп баштагам. Өзүм кызыктым. Биринчи алгач жана газеталардан кестим. Газеталарды кесип, анан газеталарды боёп, адиле жакшы газетный бумага анан кийин Кол өнөрчүлүктүн түрүн өнүктүрүү учурдун талабына айланып, жасалуу жолдору менен айырмаланууда. Ар бир чебер устанын эмгеги өзүнүн өзгөчөлүгү менен баалуу, нарктуу. Бул кооз буюмдарды көргөн адамдын көзүн кубандырбай койбойт. Интернеттен көрүп эле ошо токуп баштадым. Кардиналарды токудум, кичинекей чакан гүл салган, аларды келиним болуп кагаздан жана гүл түйүшөт го, ошентип гүл түйүп подарочный кылып саттык. Анан кийин могу чананы көрүп чана токудум. Бул алгачкы эле токуганым да. Бул газетадан токулган, принттери билинип турат. Көрүнүп турат, принттери боесо деле принт, газетанын принти кетпейт да. Бул мен колумдагы кашык салгыч, органайзер. Муну кухняга, кыз келиндердин кухнясына абдан керектүү нерсе. Каарманыбыздын бул өзгөчө өнөрүнө келини дагы кызыгат. Келечекте апасынын жолун жолдоп, бул өнөрдү өздөштүрүүнүн аракетинде. Эми азыр могу трубочкадан көрсөтүп берейин, бир кичинекей оюнчук. Балдар үчүн оюнчук десе да болот, ёлочный игрушка десе да болот. Жумушка эмне керек? Анын үчүн бизге мынакей 4 трубочка керек. Экиден койсо да болот. Анан ичи буттарын. Вот эми оюнчук даяр болду. Бугу бул кыска убакыт ичинде жасалды эми. Бош болуп калсам, жардамдашам. Анан кызыгам өзүм. Буюрса үйрөнөйүн деген ниетим бар. Мен көбүнчө апама интернеттен көрүп алып эле, апа, моундай сонун экен, мага ушундай токуп бериңизчи. Ушунун эмеси башкача экен, ушундай кылып жасасак болобу деп кээде идея берем. Бирок апам өзүнүн фантазиясы аябай күчтүү, көп нерсени бир көрөт да анан жасай берет. Онлайн катары Инстаграмга да чыгарабыз. Апам өзүнүн баракчасы бар, Инстаграмда ошол жака чыгарат. Анан мен дагы өзүмдүн Инстаграм баракчама чыгарып, бул апам кол эмгеги дейм. Ал жактан дагы кардарлар келет, сурап абдан кызыгышат. Бул эмнеден жасалган, кандай кылып колдонобуз, алсак болобу дегендер. Атургүл Осокееванын бір күндүк убактысы дал ушул кагаз буюмдардан жасоо менен өтөт. Колго жасаган буюмдарын өзүнүн социалдык баракчасына жардамалап турат. Көргөн кардар дароо сатып алууга ашыгат. Анткени үйгө керектелүүчү буюмдар табигый, таза. Каарманыбыз алдыдагы убакытта бул кооз буюмдарды жасоо менен ишкерликти өнүктүрүүнү максат кылууда. Айжамал Байырбек кызы, Рыскелди Музратбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.